Саламатсыздар. Бүгүн бизге катталуучулар, бизде биякта лицейибиз бар. Именно ошо лицейде теплица боюнча окутушат. Ошол жерде сертификат берет. Анан бир эмес 2 жолу келди. Ооба, 2 жолу келди. Бизге ошол жактан окуучулардан 2 жолу келип, практика жүзүндө келип, тажрыйба алмашып кеткен. Азыр дагы жаңы окуучулар бар экен. Ошолорду эжеи бүгүн бизге алып келиптир. Бизге конок келип, кош келиңиздер. Бергени менен биздин бар кыргызда неме барбы? Көз жакшы ниет менен киргиле, жакшы тилек менен киргиле. Анан теплицанын өзүнүн негизги 3 эле түрү бар. Бул салафан, стекло, поликарбонат. Болду. Бул 3 метр. Сизде кимиңер айырмасы жок. Күч атасын тааныбайт дейт биздин кыргыздар. Стеклонун айырмасын айтып берейин. Стекло полный күн киргизет. Ысыкты полный киргизет. 120 алмалар жанагы катуу алмаларыбыз барбы? Ошол сыяктуу помидор дагы бөлүнөт. Аны да билишиңиздер керек. Бирок биздин климатка байланыштуу, биздин финансыбызга байланыштуу сиздерге айтарым, местный рынокко, баарыңар местный рынокко фокус жасашыңар керек. 99% фокус. Если, например, 1 гектардан ашагам деген келечек болсо, значит анда уже экспорт ойлонсоңар керек. Биздин караколго рынокты каракол. Биринчи отсектен баштагам теплицаны. Ошо жылда бирден кошуп отурдум. Акырынан кошуп келип отурдум да. Ушу кошуп келатканда мен могу жаш балдарда патриот болдум. Достигну да. Андан кийин практика жүзүндө алып келип, аягында уже прибыльга чыга баштадым да. Вот ушу учурда, ушу жерден биздин туристтик зона деп 2010-жылы 3 тонна эшик деле тышта. Ичинин бүт баарында 100 ай экен. Кадип эле 100 ай барбы? Ошол 100 айда тигет экен, салафан менен жабат экен. Октябрдын 1-inde ичине от жагат. İçin su karat büt karayt. Elesetkile oşondan başlap içinde balları ар bir tipisi atacak janagınday. Pardiko bilesiz da pardiko zım менен koyup turup içine bir salafan, dıştan bir salafan koyup işi pardiko sistemada. Должно попасть это или на 8 марта, или на 1 мая попасть, или на 1 сентября. Ну, допустим, 8 марта. Это вот эти три самые шикарные фишки. Теперь насчет только тюльпанов, если возьмем, тюльпаны должны только выращивать в селе, в подвалах, где тень. Где тень. Но по качеству с теплицы. Эже, дагы барыңарга суроойм. Кандай болду? Полноценно өзүңөр ойлой турганыңарыңыз таптыңарбы? Вопросы? Спасибо вам Байке большое. кандай сон теплицасы бар.